Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен атайын коомчулукка бир кайрылуу жасагым келип атат да, Жогорку Кеңештин депутаты катары. Мыйзам ченемдүү конституциялык милдетимди аткарып, мен бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды 2013 жылдан бери даярдап, көтөрүп, Жогорку Кеңешке сунуш кылып келебиз. 5-чи чакырылышта мен Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев деген 3 депутат үчөөбүз бул мыйзамды алып чыгып, 3-чү окуудан ошол 5-чи чакырылышта бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнөн бир 15ке жакын Жогорку Кеңештин составына кирип калгандыктан, ошолордун уюштуруусунун негизинде 3-чү окуудан кайтып кеткен. Анан эми 6-чы чакырылышта дагы депутаттар көтөрүлүп чыгып, максатка ылайыктуу өзгөртүү кирбей калгандыктан, 7-чи чакырылышта мен кайрадан депутат болуп келип, ошол биздин мамлекеттин ичинде мамлекеттик тартип, жоопкерчилик көзөмөл болсун деген максат менен бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды иштеп чыгып, декабрда коомдук угууга коюлуп бүткөн, бүгүнкү күндө комитеттин деңгээлинде турат, өкмөттөн заключениясы келсе, буюрса комитеттерде каралат. Мен ойлойм, бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, мамлекеттин ичиндеги тартип, талап, ачыктык, тактык үчүн сырттан келип аткан каражаттарды, сырттан келип аткан адамдардын мамлекеттин ичинде басып турганын, кайдан каражат тап келип, кайда жумшап, эмне жумуш бүтүрүп, эмне мамлекетке пайда зыяны бар экендигин көзөмөлгө алуучу мамлекеттик көзөмөл болуш керек. Ошондой максат менен мен бул мыйзамдын долбооруну бир топ депутаттар менен биргеликте негизги автор катары колдоп чыгып даярдаганбыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө менин жекече аброюма шек келтирип, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, кече Асель Шамилова деген бир журналистпи, блогерби билбеймин, Али Токтакуновдун блогудан YouTube'га материал чыгарып, менин үй бүлөмө чейин, көз өтүп кеткен балама чейин, басып өткөн жолумдун бардыгына жала жабып, менин саясаттагы ордума, жекече аброюма шек келтирип, YouTube каналына бүткүл дүйнө жүзүнө, Кыргызстан боюнча YouTube'га, соцсайттарга таркатып, мени күнөөлөп жатат. Бул жерде биз сөз эркиндигине эч кандай менин жазган мыйзамдын долбоору Жогорку Кеңештин сайтында илинип турат. Акыл эси жайында билим деңгээли жетиштүү адамдар ошол долбоордо 17-чи статьяда так көрсөтүлүп жазылып турат, өзгөртүү толуктоолор киргизгенде. Мен ошо блогерлерге, журналисттерге, бейөкмөт уюмдардын Рахмат. 2 минут жетеби? Азыр жетишпей калабыз эмеге чейин. Мына бирөөгө 2 минут берсеңер. Ошол блогерлерге бүт бардыгына ким болсо, социалдык сайтта кызыккан адамдарга жалпы Кыргыз элине мен кайрылгым келет. Мен мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекетте тартип болсун, көзөмөл болсун, кайсы жактан адамдар келип атат, канча каражатты каяктан алып келип атат, эмне максат менен алып келип атат, алып келген максатыны дагы каражатты ачык элге көрсөтүп, мамлекет тараптан көзөмөл болсун деген максат менен бул мыйзамдын долбоорун мен иштеп чыгып атам. Мен артка кайтпаймын. Буюрса депутаттар, биздин мекенчил депутаттар сөзсүз түрдө колдоп берет. Себеби биздин мамлекетте темирдей тартип болуш керек. Бул жерде сөз эркиндигине эч ким тыюу салган жери жок. Бейөкмөт уюмдарды, эл аралык уюмдарды иштебегиле деген запрет деген жок бизде. Адам укугуна да шек келтирилбейт. Биздин мамлекеттин ичинде темирдей тартип орносун, мамлекеттик көзөмөл болсун деген гана максат менен сунуш кылынып аткан бул мыйзам. Менин жекече аброюма шек келтирген Асель Шамилова дегенди мен мыйзам чегинде сотко берем. Ошол жерде мен коррупционер болгон болсом, башка болсом аныктап тактап берсин. 2020 жылы мен шайлоого катышкан эмесмин. Мен трансформаторду алып кет демек түгүл 45 айылга
10 жылдан бeri 45 айылға трансформаторды қойдырып берген, ел үшін қызмат қылған адаммын. Аны мен түзден түз шайлаушыларым білет, аға ұқшаған бейөкмет ұйымдар мен еш уақытта жаманатты қылбайды. Мен Құдайдың алдында, мыйзамдың алдында тазамын, ел үшін ошон үшін қорықпай, үрікпей шыдап, менің үстімен ботқа құйватса дағы шыдап тұрып, мамлекетімдің бүтіндігі үшін, ошол сырттан келген қаржыланған бейөкмет ұйымдардың тура емес әрекеттеріне тыю салу үшін мен депутаттардың жардамыменен ушул мыйзамды алып чыгып атам. Ошондуктан жалпы коомчулук кандай жаманатты кылышпасын бейөкмет уюмдар мен көтөрө берем, бирок мен жолумдан кайтпайм. Себеби мен өзүм тазамын Кудайдын алдында, балдарым да калбай асылып атышат. Кудайга шүгүр, биз мыйзам бузган жерибиз